Асанбек Табалдиев атындагы орто мектебинин даярдоо классынын мугалими мен Бекбол кызы Нарымкүл. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Келиңер анда маанайыбызды көтөрүп алабыз. Алтын эреже менен таанышабыз. Онлайн сабакка активдүү катышабыз, тапшырмаларды өз убагында аткарабыз жана жиберебиз. Гигиенаны туура сактайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кебе өстүрүү сабагы. Сабактын темасы сыйкырчы кыш. Сабактын максаты жыл мезгили жөнүндө түшүнүк алабыз, таанышып билебиз. Ой жүгүртүүбүздү, сөз байлыктарыбызды эске тутуубузду өнүктүрөбүз. Жараткылышты сүйүүгө багыт алабыз. Азыр балдар кыш мезгили жөнүндө жом угугабыз. Илгери Канат менен Калзат деген эки бир тууган болуптур. Алардын ата-энеси жок болгондуктан аларды жеңеси бакчы экен. Экөө эмне жумуш аткарса эле жеңеси жактырбай, ар кандай шылтоону таап, аларды ар дайым жазалай берчү экен. Күндөрдүн биринде күүгүм кирип калганда жеңеси Канат менен Калзатты отун таап келгиле деп үйдөн кууп чыгат. Сыртта бороон уруп, ызгаар болуп аткан. Кычыраган кыш дагы Канат менен Калзатты аябайт. Аяз улам-улам алардын беттеринен чымчып кетип турат. Эжеке, мен тоңуп калдым. Чыда. Эжеке, менин курсагымда качып кетти. Калзат Канатка боору уруп, этеги менен кымтылап, улам-улам жаап, анан чөнтөгүнөн бир кесим нан алып чыгып берет. Экөө баштарын жерден албай, отун издеп баратып, жолдо жаткан абышканы көрүп калышат. Экөө тең жүгүрүп абышкага барат. Эжеке, чоңото жатат, чоңото. Сизге эмне болду? Туруңуз. Ата, сизге эмне болду? Менин курсагым аябай ачты. 3-4 күндөн бери тамак жей элекмин. Ата, эмне иштейсиң анда? Ой, рахмат. Рахмат балдарым. Эчтеке эмес чоңото. Рахмат. Макталайлы болгула. Узун өмүр жашагыла. Рахмат балдарым. Ал ушинтип айтаары менен эле Канат колундагы нанын алып барып, жеңиз деп абышкага суна калат. Абышка алардын берген нанынан чымчып ооз тийип, ыраазычылыгын билдирет. Балдар, бул абышка жөнөкөй абышка эмес болчу. Ал сыйкырчы карыя болчу. Анын аты Жыл ата болчу. Ошентип баягы абышка ак сакалдуу, ак жапан кийген Аяз ата болуп чыга келет. Ой, калып калдың го? Сен көйнөгүң кийимиң
başkaça olup kalıptır go? Ece sizdeki daha başkası olup kalıptır. Oy. Karaçı, kozdolon balat eken. Ay içineli. Ay menin kiçinekey dostlarım. Sizler abdan borker, ak köngül balдар turbaysыңар. Men jana kalbede sizlerdi sınap jatkam. Emne, balatığa kızıkıp kaldыңarбы? Ola. Bu leştek emez. Ondan da şumduk benim 4 balam var. Alar degen 4 mezgilli düşündüret. Ona misalı kış жазды çakırsa jaz jaydı çakırat. Jay güzdü çakırat. Yemese men hazır ulu balam kıştı çakırayınca. Sıp! Kanday son 4 mezgili. Mağa kış şakmay. Kanat. Ay emnege сага кыш мезгили жакпайт? Анткени неше емес та, азырда күйшүп жатам. Ой, канат. Кыш мезгилинде сабыкшогон татынакай, мотурайган бөбөктөрдү кубандырып дайыма жаңы жыл келет. Туурабы балдар? Ооба. Анан дагы жаңы жылда бал бактатып кар жаап, а силер болсо жыргап жылгаяк тээп ойнойсуңар. Ошондой эле тетиги бийик тоолордун башына кар жаап, ал карлар мөңгүгө айланып, ал мөңгүлөр болсо жазында күн жылыганда суу болот. Ал эми суусуз адам баласы жашай албайт. Андыктан суу өмүр булагы деп айтылат. А силердин кышты суук дегениңер мага жаккан жок. Мен силерди атайын ойносун деп, жылгаяк тепсин деп, атайын тоодогу сууларды тоңутуп атпаймынбы? Мен силерге таарындым балдар. Keçip koyulsu, kış mezgili dağı jakşı. Анткени ушунда чана, ужа деп ойнойбуз да. Ой, Азамат, сен мага эми жактың. Азыр менин доорум, менин мезгилим болуп аткандыктан менин 3 балам бар. Декабрь, январь, февраль. Кана балдар, демек бир жылда 4 мезгил бар экен. 4 мезгилдердин бири бул кыш мезгили экен. Кышында балдар жаратылышта өзгөрүүлөр көп жана сыйкырлуу болот экен. Күн кыскарып, түн узарат, аба ырайы суук болуп, кар тез-тез жаайт. Кар эрибейт, суулар тоңот. Биз балдар жулуу кийинип алып, жылгаяк тээп, кар киши жазап, жана чана тээп, лыжа тээп ойнойбуз. Куштар жылуу жактарга учуп кетишет. Кышында кыштоочу куштар болсо көп сайрашпайт экен. Кыш мезгилинде балдар 3 ай бар экен. Алар балдар декабрь, январь, февраль айлары экен. Кыш мезгилинде балдар майрамдардын бири бул жаңы жыл майрамы экен. Жаңы жыл майрамында балдар аяз ата аяз кыз келип, биз балатыны айланып алып, ыр күлкү менен жаңы жылды тосуп алабыз. Кыш мезгилинде аба ырайы кандай болот? Кыштын кандай сыйкыры бар? Кыш мезгилинин айларын атап бер. Балдар, бул суроолорго жооп бересиңер. Үйгө тапшырма. Кыш ыры. Тала аккар жамынды, айыл аккар жамынды. Бак дарактар ийилип, кыш карданып чамынды. Бул ырды балдар ата-энелериңердин жардамы менен жаттап кетиресиңер. Саламатта болгула. Тапшырманы күтөм.